Уламалар айтат, адам баласы жашоосундагы Аллахым берген байлык, убакыт жана жан жөндөмү. Негизги жашоодогу биздин мындайча айтканда капитал нерсебиз жашоо үчүн. Аллахым ушул нерселерди берген. Адамдын байлыгы бар, адамдын жаны бар, анын жөндөмү бар, анын убактысы бар. Ушул нерселерди сарптоодо туура сарптаганда да 3 негизде сарптайт, 3 даражада, 3 тепкичте. Туура эмес сарптай турган болсок дагы 3 тепкичте туура эмес сарптайбыз. Туура сарптаган жолу кандай? Биринчиси инсаф, адил. Адилеттүүлүк менен, инсаптуулук менен сарптайт. Жашоодогу келген зарылчылыгы, мисал менен айтсак. Анан жашоодогу келген адамдын максаты. Зарылчылык эмне? Ошол адамдын убактысын, адам өзүнүн жөндөмүн, байлыгын кийим-кечекке жумшаш керек, тамак ашка жумшаш керек, үйгө жумшаш керек, унааларга жумшаш керек, улоолорго жумшаш керек. Бул адамдын жашоодогу зарылчылыктары. Анан бир адамдын жашоодогу максаты бар. Максаты эмне? Канткенде өзүм дин менен жашайм, бүткүл инсаният динге келет. Канткенде Аллахымдын буйругун эң бийик деңгээлде аткарып туруп, Аллахымды разы кылып аламын, акыретимди куруп аламын. Бул жашоодо келген максаты. Мына ушул 3 жөндөмдү иштетип жатканда адам баласы биринчи адилеттүү болот экен да. Адилеттүү дегени 50% өзүнүн зарылчылыгына, муктаждыгына, той топур, жакшылык, жамандыктарга, анан 50% адамдын жашоодогу келген максатына иштетет. Жашоого дин алып келиш үчүн убактын ошого 50%дан бөлөт. Жашоосуна дин алып келүү үчүн 50% байлыгын ажыратат, жөндөмүн ажыратат. Бул адилеттүү мамиле кылып жатат деген сөз да. Дүйнөсүнө жана акыретине адилеттүү мамиле кылып жатат деген сөз. Экинчи деңгээл мындан дагы жогорураак. Аны ихсан деп коюлат. Ихсан дегендин мааниси өзүнүн зарылчылыгына 49%, максатына 51%. Жарымдан көбүрөгүнү бул акыретине, максатына иштетип жаткан адам буну ихсан деңгээлде жашап жатат деген сөз. Үчүнчүсү машаалла эң бийик деңгээлде аны исар дейт. Сахабалар ушундай болгон. Пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам ушу деңгээлде болгон. Ал кандай? Өзүнүн жашоо зарылчылыгына көңүл бурбайт, бирок акыретине 100% аракет кылат. Берген байлык акырет үчүн. Аялына кийим алып берип атат, акырети үчүн. Конок чакырып той берип жатат, акырети үчүн. Бирөө адам өтүп кеткен болсо аркасынан Куран окуттуруп атат, акырети үчүн. Анын жашоодогу Аллахым эмне берген болсо, байлыгы, жөндөмү, убактысы акыретини куруу үчүн, Аллахты разы кылуу үчүн, негизги келген максатына толук сарптайт, буну исар деп айтып коет. Адам Аллахым берген байлыкты, Аллахым берген жөндөмдү, убакытты туура жокко сарптоонун эң бийик деңгээли бул. 100%. Пайгамбардын жашоосунда ушундай болгон. Пайгамбар өзү кембагал болгон эмес. Пайгамбарыбызга байлыктар көп келген. Мамлекеттер колго түшкөн. Чоң мамлекеттер пайгамбарыбыздын кол астына келген болчу. Олжо катарында. Бирок пайгамбарыбыздын ээлигинде турган эмес ал нерселер. Пайгамбар алейхиссалам дин үчүн бардыгын сарптайт эле, туткун келет эле. Бир күндө пайгамбардын алдында турбайт эле. Үйүндө бир байлык сакталып турган эмес. Акырети үчүн, дин үчүн, Аллахты разы кылыш үчүн пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ошо жашоонун ыкмасыны исар деген деңгээлде тандап алган, өзүнө караганда башкаларды артык көрүү да. Туура эмес сарптагандачы. Туура эмес сарптаганда бунун каршысына дагы 3 түрдүү кетет. Кандай? Биринчиси исраф. Экинчиси табзир. Үчүнчүсү итраф. Исраф дегени адам өзүнүн муктаждыгын бүтүрүп жатканда, зарылчылык, кажет, ошол муктаждыкты бүтүрүп атканда аша чабат. Буну исраф деп айтылат. Өзүнүн муктаждыктарын бүтүрүп жатканда аша чабуунун атыны исраф деп айтылат. Табзир дегени муктаждыгы бүтүп турат, зарылчылык жок ал нерсеге. Бирок болбой эле дагы эле убактысын сарптап атат. Болбой эле жөндөмүн иштетип жатат. Болбой эле байлыгын сарптап жатат. Зарылчылыктан сырткаркы иштетип атканды, бунун атыны зарылчылыктан сырткы нерселерге сарпталып жаткан нерсенин атыны табзир деп айтат. Итраф дегени үчүнчү деңгээли, бул зарылчылык, муктаждык жок,
нерсеге, бирок арам нерсеге иштеткенди итраф деп айтып коюлат. Арам нерселерге иштетилсе, жөндөмү арам иштин ичинде иштеп атат. Адамдардын зулумдугу менен, адамдардын акысыны жөө менен биргеликте же арам байлыктарды аралаштырып, мунун бардыгын итраф деп айтылат. Исраф, табдир, итраф.